Көчмөн калк мурасы эзелтен келген каада салтты өз ичине камтыган улуу көчмөндөр оюндары 4-чү ирет Түркиянын Бирмети аталган Изник көлүнүн жээгинде өтүүдө. Салтанаттуу ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган жана түрк мамлекеттеринин жогорку бийлик өкүлдөрү катышты. Ачылыш аземинде спортчулар жөө жүрүш менен өтүп, ири концерттик программа менен коштолду. Биздин спортчулар куру кол кайтпай, жемиштүү бир жолу менен жана койгондугун дагы белгилегенде. Ата бабадан калган көчмөн маданиятын жайылтуу максаты менен өткөрүлгөн оюн 2 жылда бир жолу ири масштабта белгиленип келет. Бирок дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу башка маданий спорттук иш-чаралар сыяктуу убактылуу токтоп калган. Мындай эл аралык деңгээлде соңку ирет 2018-жылы Ысык көлүнүн жээгинде өткөрүлгөн. Бул сапар Кыргызстан кезекти Түркияга чөйчөктөгү суу менен өткөрүп берди. Ал Изник көлүнө куюлат. Bugün İznik Gölü ile buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız suyu Taykazan'a boşalttı. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyoruz. Көчмөндөрдүн жашоо образын таңтаган бул иш-чара түрк дүйнөсүнүн баалуулуктарын дагы чагылдырган жарманка менен коштолот. Спортчулардан сырткары Түркияга Кыргызстандын атынан 30га жакын маданият ишмерлери барды. Алардын ичинде Камбаркан ансамблі, солисттер жана режиссерлор бар. Муну менен катар 150гө жакын элдик бийчилер дагы бул өзгөчө иш-чарага барышты. Алардын арасында Дея элдик бий ансамблі да өз өнөрлөрүн тартуулашат. Жеке өзүмө токтолсом мен 10 окуучу менен келдим, болбосо эгерде тагыраак айтканда Кыргызстандан 150 бийчи келдик. 5 ансамбль, элдик бий ансамбльдер. Бардыгы тең орто жаштагы балдар, анан кийин ушундай кичинекей бөбөктөр менен келдик. Биз өзүбүз эртең жалын бий аткарабыз, жалын бий деген аталыштагы жеке чыгармабызды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз көчмө маданий мурастарын ыр бий менен гана таанытпастан, оюндун негизги маңызы болгон спорт багыты да бар. Алардын бири алыш күрөшү. Дал ушул спорттун түрүнөн Кыргызстандан 24 балбан барган. Алардын 12си жигит, 12си кыз келин. Бүгүн катышуучулардын салмагы өлчөнүп, эртең 1-октябрда алыш күрөшү боюнча мелдеш башталат. Кыргыз спортчуларынын негизги максаты көчмөндөр оюндарынын төрүндө кыргыз желегин желбиретип, кыргыз гимнин жаңыртуу. Биз алыш күрөшү боюнча келдик. Өзүнүн алыш күрөшү боюнча 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менин оюмча аябай жакшы бийик деңгээлде өтүп атат, чоң деңгээлде. Кудайым буйрса эми биздин оюбуз эми ток алтын медаль алып барганга Кыргызстан үчүн. Кыргызстан желегин желбиретип, гимн ойнотконго келдик. Түркиядагы көчмөндөр оюндарында классикалык алыш күрөшүндө Кыргызстандын намысын Эсенбек Кудайбердиев коргойт. Анын айтымында спортчулардын даярдыктары жогорку деңгээлде. Мелдешке келген катышуучулардын негизги телеги алтын медалга ээ болуу. Биздин даярдык өтө жакшы өттү, 200 бор өттүк. Бул Түркия мамлекетинде даярдыгы да өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Даярдыктары өтө жакшы. Анткени 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Турция шаарында болуп аткандан кийин булар өтө жогорку деңгээлде даярданып көрүнүп турат. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын 148 спортчусу 11 спорттун түрүнөн күч сынашат. Алар көк бөрү, көк пар, алыш белбоо күрөшү, татар күрөш, ашыртмалуу аба күрөшү, капышмалуу аба күрөшү, пахлавани, шалвар күрөшү, май күрөшү, таяк тартыш жана салттуу жаа атуу. Ал эми көргөзмө оюн катары кыргыз күрөшү жана тогуз коргоол кирди. Акыркы жыйынтык боюнча 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көк пар боюнча курама командасы түрк командасын жеңип алды. Изник шаарындагы мелдеште кыргыз улакчылары атаандашын 9-3 эсебинде утуп, алгачкы ийгиликти жаратышты. Эскерте кетсек, көчмөндөр оюндары 29-сентябрдан 2-октябрга чейин уланат. Жанар Абдуллаева, Адилет Марспеков, 5 канал.